Биология 6-класс Кендирбаев мектеби. Мугалим Сатыбалдиева Наргиза. Өткөн сабактарыбызды эске салалы. Маданий өсүмдүктөр, өсүмдүктөрдүн сорттору, өсүмдүк өстүрүүчүлүк жана жер иштетүү эрежелери менен таанышып келдик. Бул кайсы ботаник? Ооба, бул Иван Владимирович Мичурин. Мунун эмгектери кыйыштыруунун бир нече эмгектери бар кыйыштыруу жөнүндө. Кыйыштыруунун түрлөрүн ачкан инсан болсо ботаник. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы багбанчылыкка үйрөнүү жана кыйыштыруу деп аталат. Сабактын жүрүшүндө багбанчылык жана анын мааниси, кыйыштыруу жана анын түрлөрүнө көбүрөөк токтолобуз. Багбанчылык бул айыл чарбасынын мөмө дарагын өстүрүүчү тармагы. Азыркы учурда дүркүрөп өсүп жаткан учуру. Бул тээ илгери эле өсүмдүктөрдүн жер бетинде тиричилик пайда боло баштаганда эле адамдар өсүмдүк өстүрүп, багбанчылык кылып, жапайы өсүмдүктөрдөн маданий өсүмдүктөрдү алууну билип келишкен. Багбанчылыкта кыйыштыруу мөмө өсүмдүгүнүн керектүү сортун вегетация жолу менен көбөйтүүнүн негизги ыкмасы болуп саналат экен. Вегетация деген бул өсүмдүктөрдүн калемчеси, сабагы, тамыры аркылуу көбөйтүү, бул вегетациялык көбөйтүү болуп саналаарын билебиз. Кыйыштыруу деген эмне? Органдарды жалгоо, бул кыйыштыруу деп аталат. Кыйыштыруунун мааниси кандай? Өсүмдүктөрдүн азайып бараткан шактарын көбөйтүү жана мол түшүм алуу болуп саналат. Эмнелердин негизинде кыйыштырып жүрөбүз? Эгерде жакшы өспөй атса, тамыр системасы менен көбөйтсөк да өспөсө, үстүңкү бөлүгү дагы, сабагы, жалбырактарында өзгөрүү болбосо, анда биз аларды кыйыштырабыз экенбиз. Кыйыштырууда эки түшүнүк бар. Кыюу асты жана кыюу үстү деген. Кыйыштырууга керек боло турган өсүмдүктөрдүн бүчүрү, калемчеси, сабактары бул кыюу үстү болуп саналат. Ал эми топурактын астындагы тамыр системасы бар бөлүгү кыюу асты болуп саналат. Кыйыштырууда атайын бизге тасмалар жана курал-жарактар керек болот. Кыйыштырууга керек болгон курал-шаймандар булар секатор, аралар жана мындай болгон бакты бутоодогу шаймандар жана дагы макилер керек болот. Себеби кыюу үстүн даярдада жана кыюу астын даярдада алардын бет аянты көбүрөөк болуш үчүн мындай болгон ыңгайлуу курал-шаймандар керек. Кыйыштыруунун түрлөрү. Кыйыштыруунун бир нече түрлөрү бар. Аларды адатта окулировка, капулировка жана облактировка деген 3 түрү менен кененирээк таанышасыңар. Окулировка бүчүр аркылуу кыйыштыруу. Бул кыйыштырууну көбүнчө күз айларында жүргүзөбүз. Мында кыйышуу үстү катарында өсүмдүктүн сабагынын жалбырактарын алып салып, анын колтук бүчүрүнөн кесип, эти менен кесип келебиз чогуу. Ал эми ошол кыюу астына жалгай турган өсүмдүктүн сабагын Т формасында кесип, айырып алабыз дагы. Кыюу үстүн алып келип бул жерге жалгайбыз. Кыналыштыра, аба кирбегендей кылып бекитебиз дагы. Муну 20-30 күндөн кийин чечип салсак деле болот. Андан кийин бул өсүмдүк өзү өсүп кете берет. Же болбосо булардын камбийлери бири-бирине дал келсе, бул кыйыштыруу ишке ашат. Облактировка бул цитрус өсүмдүктөрүн же болбосо жапайы жана маданий өсүмдүктөрдү алып туруп, мына ошолорду экөөнү бири-бирине анын сырткы кабыктарын айырып, мындай кесип алып туруп, анан бири-бирине жанаша кылып, жакын кылып кыналыштыра байлап коебуз. Негизинен кыйыштырууда камбийлери дал келүүсү керек.
жана ачылып калган жерлерине мом жана кутикула, чайыр сыяктуу заттарды сыйпап коебуз. Себеби суунун буланышы жана ар кандай тескери таасирлерден коргоо максатында. Капулировка муну калемчеси аркылуу кыйыштыруу деп билсек болот. Мында кыюу асты менен кыюу үстүнүн диаметрлери башкача айтканда экөө тең бирдей болуш керек, өлчөмдөрү бирдей болуш керек. Кыюу астын, кыюу үстүн даярдоодо жука макилер керек болот. Бул лезвиядан да курч бир эле кыюу астын даярдаганда булардын бет аянттары жылмакай жана бири-бирине дал келүүсү шарт. Тесттик тапшырма эме балдар. Кыйыштырууда өсүмдүктүн сабагынын колтук бүчүрүнөн кесип, башка өсүмдүктүн кыюу астына жалгоо кандай аталат? Силер муну таап алдыңар болуш керек деп ойлойм. Туура жоопко кайрылары. Туура жообуз акулировка. Көзчөсү аркылуу же болбосо бүчүрү аркылуу кыйыштыруу бул акулировка деп аталат. Эми силерге жандуу тасманын негизинде кыйыштыруунун дагы бир түрү бул кабыкчасынан кыйыштырууну көрсөтүп берейин. Муну кабыкчасынан кыйыштырганда макинин катуу бөлүкчөсү аркылуу өсүмдүктүн астыңкы бөлүгүн, кыюу астынын сабагын кыйып, сыйрып алып, аны ачып, копшоп жана даярдалган, учтуу даярдалган кыюу үстүн алып келип, кыналыштыра, аба киргизбегидей кылып бекитебиз. Бул учурда көбүнчө карып калган өсүмдүктөрдү мына ушундай аркылуу жалгоо жүргүзөт экенбиз. Мына ушундай кыйыштыруунун түрлөрүнүн негизинде биз бүгүн сабагыбызды аягына чыгарабыз. Эгер сабагымдан бир нерсе алган болсоңор, мына ошол жетиштүү. Балдар саламатта калгыла.